Жол кырсыгынан 2 адам мерт кетти. Балыкчы Чолпон Ата унаа жолунан авто кырсыктан 2 адамдын өмүрү кыйылды. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалымат кылайык, 2 август күнү саат 9:25 чамасында аталган жолдун 40-чакырымында Toyota East үлгүсүндөгү мамлекеттик унаа менен Honda Stream үлгүсүндөгү мамлекеттик унаа кагышып, натыйжада 45 жаштагы аял жана 12 жаштагы кыз каза болгон. Андан сырткары 1 адам жабыркап, райондук ооруканага жеткирилген. Ачкачылык жарыялаган атамекенчини тез жардам алып кетти. Бишкекте оппозициядагы Атамекен партиясынын ачкачылык жарыялаган мүчөлөрүнүн бири Темир Эмиловду тез жардам кызматы алып кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган акция уюштуруучулары билдирди. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-депутат Дүйшөнкул Чотонов Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу уруш жарандан ири суммада пара алган деген айып менен соттолууда. Алардын тарапкерлери бул ишти саясий куугунтук деп айтып жатат. Ишти козгогон башкы прокуратура саясат менен байланыштырууга негиз жок деп билдирип келет. Ачкачылык акциясы дүйшөмбү күнү партиянын Бишкектеги кеңсесинде алгач 4 адамдын катышуусу менен башталган. Бүгүнкү күнгө карата алардын саны 7ге жетти. Спартак хоккей клубу Андрей Малаховго жумуш сунуштады. Спартак хоккей клубу белгилүү алып баруучу Андрей Малаховго алардын матчтарын алып баруучусу кызматын сунуштады. Алар социалдык түйүндөргө жүктөлгөн расмий катта Малаховдун биринчи каналдан кете тургандыгы, аларды кабатыр кылгандыгын жазган. Сиз маегиңиздин биринде адам ар дайым жалгыз деп айттыңыз эле. Биз бул сөздү четке кагабыз. Спартак хоккей клубу сиздердикиндей эле миллиондогон көрөрмандары бар. Сизге карьераңызды үзгүлтүккө учуратпай биздин матчтарды алып барууңузду өтүнөбүз деп жазылган. Катка клубдун жетекчиси Андрей Веревко кол койгон. Буга чейин Андрей Малахов 20 жыл ашык иштеген биринчи каналдан Россия каналына кете тургандыгы маалымдалган. Аялдардын кийимин кийген балдар милиция кызматкерине кол көтөрүп, журналист кызды сабап кетишкен. Бул тууралуу жабыр тарткан кыз Карачат Шакирова маалымдады. Анын айтымында окуя шаршемби күнү 2 августта болжол менен саат 5:30 чамасында болгон. Журналист кыз милиция кызматкерлери менен биргеликте рейдке катышып жүргөн кезде Токтогул жана Үмүталиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйлөрдүн биринен чалуу келип түшкөн. Арызданган тургундар жаш балдар ызы-чуу салып, тынчтык бербей жаткандыгын айтышкан. Аны таткан журналист кыздын айтымында мени аял эмес же кыз эмес топ сабап камерамды талкалап кетти деп билдирген. Бишкек шаардык кайгуул милиция башкы башкармалыгынан аталган фактыны ырасташканы менен кол салгандар аялдарча кийингенин тастыктаган жок. Ошондой эле алардын жынысын айтуудан да баш тартышты. Милициянын берген маалыматы боюнча окуяга шектелип 20 жаштан 28 жашка чейинки адамдар кармалган. Учурда шектүүлөргө карата кылмыш иши козголуп, убактылуу кармалуучу жайга киргизилди. Эң кымбат Неймар Барсадан кетет. Франциялык PSG 222 миллион еврого бразилиялык оюнчуну сатып алат. Жакынкы күндөрү бразилиялык Неймарды Франциянын PSG клубуна өтүүсү аяктайт. Бул чет элдик маалымат каражаттарынын билдирүүсү боюнча, оюнчу келишимди токтотуу жөнүндө Барселона жетекчилиги менен макулдашууга жетишкен. Жекшемби күнү каталондуктар Неймарды Париж клубуна өтүп кетпөөсү үчүн акыркы жолу аракет кылышты. Бирок бразилиялык оюнчу буга чейин PSG менен макулдашып, ага ылайык жылына 30 миллион доллар таба турган 6 жылдык келишимге кол койду. Оюнчунун башка клубка өткөндүгү жөнүндө расмий маалыматтар жакынкы күндөрү жарыялануусу керек.